Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Садыр Жапаров 4-класстын окуучусу жазган катка жооп берди. Президент Садыр Жапаров Бишкек шаарындагы номер 8-орто мектептин 4-классынын окуучусу Арсен Мукаевке китептерди белек кылды. Бул тууралуу президенттин администрациясынан билдиришти. Маалыматка ылайык Арсен Мукаев президентке кат жазып космос, динозаврлар, канаттуулар жана жаныбарлар тууралуу китептерди окууга болгон ынтызарлыгы тууралуу айтып берген. Мектеп окуучусунун катын алгандан кийин Садыр Жапаров ага бир нече энциклопедиялык китептерди белекке берүүнү чечкен. Президенттин администрациясынын кызматкерлери баланын үйүнө барып, ага президенттин атынан энциклопедияларды тапшырышты. Арсен Мукаев мамлекет башчысына ыраазычылыгын билдирип, бир нече жылдан бери президенттин администрациясына кат жолдоп келгенин, бирок ага бир гана Садыр Жапаров көңүл бурганын айтты. Ал китеп окуганды абдан жакшы көрөт жана дайыма китепканага барат деп айтылат маалыматта. Булак супер чекитке ийже. УКМК Кыргызстан Россиядан тик учак менен учкучсуз аппараттарды сатып алат. Бийлик жаңы техника алып колдоо барын оңдоп түзүүгө ниеттенип жатат. Акча республикалык бюджеттен бөлүнмөкчү. Кыргызстан Россиядан Ми-17Б5 тик учактарын жана учкучсуз башкарылуучу Орлан-10И аппараттарын сатып ала турганын УКМК билдирди. 29 октябрь күнү аларча мамлекеттик резиденциясында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Рособорон экспорт акционердик коомунун жетекчиси Александр Михеев менен жолуккан. Анын жүрүшүндө Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы аскери техникалык кызматташууну алдыга жылдыруу маселелери талкууланганы айтылды. Тараптар Рособорон экспорт компаниясынан жаңы тик учак сатып алуудан тышкары Кыргызстандагы Ми-8 МТБ тик учактарын капиталдык ремонттон өткөрүүгө макулдашкан. Мындан тышкары тетиктер жеткирилип, агрегаттар оңдолмокчу. УКМКнын маалыматына караганда, тараптар Кыргызстандан учкучсуз башкарыла турган көп функционалдуу Орлан-10И аппараттарын сатып алуусу боюнча келишимге кол коюшкан. Саны азырынча белгисиз. Каражат республикалык бюджеттен бөлүнөөрү айтылды. Буга чейин Ташиев бийлик Түркиядан байрактар аппараттарын сатып алаарын айткан болчу. Булак спутник чекитке ийже. Камчыбек Ташиев 2 айда Кумтөрдөн $90 миллион пайда түштү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Алай райондук бөлүмүнүн жаңы имаратынын ачылышында Кыргызстандын бюджети Кумтөрдүн аркасы менен профициентке ээ болгонун билдирди. Кумтөр болжол менен 2 айда $90 миллион киреше тапкан. Өзүңөр билесиңер, биз былтыр октябрь айында бийликке келгенибизде айлыкты социалдык жөлөк пулду эч нерсени төлөй алышпайт деп айтышкан болчу. Андай болгон жок, бардык бюджеттик көрсөтмөлөр жабылды. Андан сырткары бюджеттин профициенти 564 миллион сомду түздү. Башкача айтканда бул кошумча акча. Эгер өткөн жылдын бюджети 162 миллиард сом болсо, буйрурса келерки жылы бюджетти 220 миллиард сом менен жабабыз. Айлыктар, социалдык жөлөк пулдар да көбөйүүдө. Аскер кызматкерлеринин маянасы 50%, ички аскерлердин маянасы 40%. Социалдык төлөмдөр 2000 сомдон 4000 сомго көтөрүлүп, ал эми 4000 сом алгандар октябрдан тарта 6000 сом алгандар 1-январдан тарта 8000 сомдон ала башташат, деди Ташиев. Ошондой эле бул акчалардын баары кайдан келип жатканын айтты. Анын айтымында акыркы 2 айда Кумтөр өлкөнүн кирешесине 90 миллион сом алып келген. Мунун баары кайдан келип жатат деген суроо туулушу мүмкүн. Түшүндүрө кетейин. 21 жылдын ичинде Кумтөрдөн $84 миллион пайда алыптырбыз. Ал эми биз 2 айда эле июнь-июль айларында $90 миллион киреше таптык. Буга чейин Кыргызстандын байлыгы талап тонолуп, уурдалып жүргөн. Биз алардын коррупциялык схемаларын бетин ачтык. Кумтөр айына 1,5-2 тонна алтын алып турса, ошол арайда учак менен экспорттоп турушкан. Бүгүнкү күндө 1 грамм да алтын өлкөдөн чыгарылбай жатат. Ушундан улам биздин Кыргызстанда акча пайда болуп, буйруса байып калды деп кошумчалады УКМКнын башчысы. Ал ошондой эле Кумтөрдөн тышкары башка ген компанияларында коррупциялык иштердин бети ачылып жатканын баса белгиледи. Булак аргумент чекитке ийже. 17 жаштагы жигит аялын 55 жаштагы кишиге телефон үчүн сатып жиберген. Индиядагы Одиши штатында 17 жаштагы адам үйлөнүү үлпөт тоюнан 1 ай өткөндөн кийин аялын сатып, акчасына смартфон сатып алган.
Бирок бул окуя тууралуу милиция билип калып, эми ал колонияда отуруп чыгуу коркунучунда турат. Маалыматка ылайык окуя август айында орун алган. Ал өзүнүн 26 жаштагы аялын 55 жаштагы кишиге сатып жиберген. Аял 180 000 рупийге бааланган. Аялын заводдо иштейбиз деп алып кеткен. Айылга кайтып келгенден кийин аялдын ата-энеси кызы тууралуу сураганда ал аны таштап кеткенин айткан. Полиция бул тууралуу билип калып, аялды кайтарууга барганда айыл тургундары аны сатып алганын айтып кое бербей коюшкан. Учурда анын 17 жаштагы күйөөсү колонияга отургузулаары айтылды. Булак коом чекит пресс. Төлгөсү төп келген кырсыктарды алдын ала билген айтымчы Света Тойгонбаева Кыргыз Республикасынын экс-акыйкатчысы Токон Мамытов тууралуу Nazar News маалымат агенттигине айтып берди. Акыйкатчылык кызматтан кеткени Токон Мамытовду жакын арада бийлик бутагына келгенин көрбөй турам. Таасирдүү партияга кошулдум деп өзүн өзү соороткону менен ийгиликке жетет деп айта албайм. Бирок аракет кыла берсин деген кеңешимди берем. Ийгилик каалайм, деди айтымчы. Эске салсак, Токон Мамытов 1953 жылы 18 декабрда Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында туулган. Билими 1979 жылы Пржевальск педагогикалык институтун аяктаган. 1980-81 жылдары Минск шаарындагы СССРдин КГБсынын жогорку курсунда окуган. 1987 жылы Андропов атындагы СССР КГБсынын Кызыл Туулуу институтун аяктаган. Эмгек жолу 1972-74 жылдары Советтик армияда кызмат өтөгөн. 74-75 Ысык Көл ПМКсында слесарь. 1979-1980 жылдары Пржевальск шаарындагы элдик билим берүү бөлүмүндө методист. 1981-92 жылдары Ысык Көл облусу боюнча КГБ башкармалыгында ыкчам тергөө иштери боюнча ага кызматкер, бөлүмдүн начальниги. 1992 жылы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Кочкор райондук бөлүмүнүн жетекчиси. 1992-97 жылдары УКМК Улуттук коопсуздук министрлигинде начальниктин орун басары, бөлүмдүн начальниги, башкармалыктын начальниги. Улуттук коопсуздук министринин орун басары, башкармалыктын жетекчиси, коргоо министринин орун басары. 2002-2005 жылдары Улуттук коопсуздук кызматынын орун басары жана биринчи орун басары. 2005-2007 жылдары президенттик администрациясынын жетекчисинин орун басары, канцелярия жетекчиси. 2007-2008 жылдары коргоо кеңешинин катчысы. 2008-2009 жылдары президенттик администрацияда мамлекеттик кеңешчи. 2009 жылы мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы. 2010-2013 жылы жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты. 2013 жылы мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы. 2013 жыл өкмөттүн Ысык Көл облусундагы толук ыйгарымдуу өкүлү. 2013 жылдан 2014 жылга чейин вице-премьер-министр. 2014-2015 Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун төрагасы. 2016 жылдын апрель айынан тарта Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы. Булак Nazar News чекит KG.